Заманбап ИВЛ аппарат жана зарылделген эң керектүү медициналык буюмдар. Булар Ноокат аймактык ооруканасына райондун ишкер, кайрымдуу уулдары тарабынан алынып берилди. Жабдыктарды оорукананын дарыгерлери кабыл алышты. Жасалма демалдыруучу аппарат Орусиядан сатылып алынган. Жабдыктын жалпы суммасы 2,5 миллион сомдон ашуун. Аталган аппараттын баасы кымбат болгондуктан Ноокат аймактык ооруканада буга чейин 11 гана ИВЛ аппарат болгон. Алар тынымсыз иштегендиктен 6 жарактан чыгып, учурда 5 гана иштеп жаткан. Бизде 11 аппарат бар эле. Ошолордун көбү иштетилди. Анткени ал аппараттарды кайрадан мурункудай калыпта иштеткенге болбойт да. Пандемияда коронавирус илдети менен ооруган адамдарга колдонгондон кийин ошондуктан бул аппарат өтө муктаж, өтө зарыл убакта келди. Бул андан сырткары наркозго бейтаптарга наркоз берген учурда башка эле инсульт, инфаркт менен оор абалда түшкөн бейтаптарга дагы көп колдонулат. Эми жаңы демалдыруучу жабдыктын келүүсү менен дарыгерлердин түйшүгү бир аз да болсо жеңилдеп, бейтаптардын айыгуусуна салым болот. Буга чейин да Ноокаттын кайрымдуу уул кыздары 50ден ашык демалдыруучу концентратор, миңдеген коргоочу кийимдер, дары-дармек жана башка медициналык каражаттардан жардам беришкен. Ооруканада күз-кыш мезгилине жана алдыда болжолдонуп жаткан жугуштуу илдеттин экинчи толкунуна даярдык жогору. Бизде алдыда ушул күз-кыш мезгили турат. Экинчи чоң волнаны күтүп атабыз. Биз аябай чоң даярдык көрүп атабыз. Мына ремонт иштери, дары-дармек, башка ушу коргонуучу заттар менен жанагындай камсыз болуу боюнча аябай чоң аракеттер жасап атабыз. Мына бүгүн ушундай убакта, ушундай кырдаалда бизге ушул ИВЛ аппаратынын келгени өтө чоң жардам болду, чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул аппараттын күчү менен, ушул аппараттын жардамы менен биз алдыдагы сезондо дагы өтө көп ооруларды ушу жардам берип, оор абалдан чыгарабыз деген ишеничтебиз. Эске салсак, бүгүнкү күнгө чейин Ноокат аймактык ооруканасынан 800гө жакын жаран коронавирустан айыгып чыккан. Азыр ооруканада илдетти жуктурган 15 жаран дарыланып жатат. Мырзажигит Маматкерим уулу, Нурлан Абдрахманов, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош облусу.